Алай районуна караштуу Күңелек айылынын тургуну Садыр Тачабаров тагдырдын буйругу менен 17 жылдан бери ээн үйдө жалгыз күн кечирип келет. Айтымында 2000-жылдары уулу 4 жаш кезинде жубайы аны алып кеткен дейт. Ал учурда артынан издеп барууга аксакалдын ден соолугунун дарамети жеткен эмес. Кетип, апасы эне Казакстанга өтүп кетишиптир. Паспорту деле никеси деле жок эле. Бана ошол убакта 5 жашар, 95-жылда Манастын тою болбодубу? Куз ошондо июнь айында тойлоду койдук. Анан кайда жүрөт? Билбейм. Кыжалат болуп ошодон кулаандан чыгып эмесиде. Ал эми 2015-жылы гана уулунун тирүү экенин билип, айылдаштардын жардамында аны менен жолугууга жетишкен. Бирок уулу жалгасын жогорку билим алуусу жөнүндөгү максатын кыя албай, аны кайрадан узакка жиберүүгө аргасыз болуптур. Айылдык кеңештин депутаттары аксакалдын уулуна Кыргызстандын жарандыгын алып бергендигин айтышат. Бул Кыргызстанга алып келип, бул жерден райондон жардам болуп, Ленин айыл кеңеш депутаттардын жардамы менен Кыргызстан паспортун алып берген. Бул жерде бир узак убакытка чейин жүрдү, бир 6 ай жүрүп, андан кийин келем деп апасы менен коштошуп кеткен боюнча андан бери кабар жок. Казакстанда жүрөт экен, ушундай ырчыдакмын деп угуп атышат, угулуп ушундай айтылып атат. Жаксылар сеним артады, жамандар керре тартады. Белгилей кетсек, уулу жалгаз Казакстандагы жаш төкмө акындардын катарын толуктайт. Өзүнүн азан чакырып коюлган ысымы Улан. Ал буга чейинки маектеринде Казак шээринде мал багып өскөнүн, өздүгүн тактоочу эч кандай документи болбогондугун билдирген эле. 18 жасымда билдим. Кыргызстанга барып, акемди көрүп, тууган абулумду көрүп. Бирок үйрөнө алмадым. Уулу келсе үйлөнтүүнү үмүт кылган 81 жаштын кырын ашкан Садыр Тачабаров күн сайын жол кароо менен убара. Бүгүнкү күнгө чейин баласынан эч бир кабар жоктугунан улам чоң үмүт менен биздин телеканал аркылуу кайрылуу жолдоду. Жалгады, балам, мен жашабасам, сен кеткен боюнча кабарың жок, кыжалат болуп, жашабасам, өзүң келем дедиң эле, окуйм дедиң эле, окуп атасыңбы, же иштеп атасыңбы, кабарың жок, өзүң айтып кеттиң го, келем атага, шашылбады. Анан кыжалат болуп атам, кел балам, кел, мени кара келип. Айылдын улуу аксакалы жалгыз жашагандыктан ага айылдаштары көмөк көрсөтүп турушат. Жергиликтүү бийлик жыл сайын жылуулук каражаттарын алып берип жатканын билдиришти. Гүлзада Турабекова, Темирлан Эрнис уулу, Нур Ньюс.